Тарифтерди көрүп барбай жөн эле өлүп атат болуш керек. Ушундан көрө ажалым эле тосоюн, айлаганча депчи. Ушуга бир кандай чечим кылса болот? Мына мисалы азыр сиз келгичекти интернеттен карап көрдүм. МРТден өтүш 4700 сомдон баштап 7400 сомго чейин экен. Ушундай даттануу арыздардан кийин өлкөдө жеке менчик томографиялардын баасына көзөмөл башталды. Улуттук коопсуздук комитети клиника башчылары менен бааны жөнгө салуу боюнча жыйын өткөрүп, 20-30% арзандатууга макулдашкан. Баасын арзандаткан жеке клиникалардын тизмеси жарыяланды. Тизмеде дээрлик баары Бишкек шаарындагы клиникалар. Ош шаарынан бир гана Юрфа 20%дык төмөндөтүүгө барган. Учурда Юрфада мурда 4200 сомдук болгон кызматтар азыр 2600, ал эми 7200 сомдук текшерүүлөр 5600 сомго чейин түштү. Ошо кээ бир позициялар 40% чейин арзандаган, мисалы мына жерде көрсөтүп берейин, мисалы, чтобы голосование болбош үчүн. Мына эски карындаш, эски мына 4200, 3200 болчу. Компьютерный томограф, мына азыр бардыгы 100%, 99% почти бардыгы 2600'дөн. 2600'дөн. Бул эми 600 сом, 1400 сомго чейин түшкөн да. Анан кийин мына МРТ боюнча дагы баягы мурда баягы саясат боюнча түштүккө өзүнчө сене коюлуп берген болчу биздин жетекчинин эмесине тарабына. Азыр эми ошол биз жалпы Юрфа боюнча, Кыргызстан боюнча бирдей сенебой каталык болду. Мындан улам Оштогу дагы башка жеке менчик клиникаларга баш багып көрдүк. Эң алгач жаңы ачылган клиника Андромед иш башынан эле бааны төмөн коюшканын жөө келтиришти. Оштогу бааларды жана башка жеке клиникалардын пресс-куранттарын эске алуу менен ылайыктуу баа койгонбуз деп эсептейт клиниканын жамааты. Мында бир жолку кызмат 2600 сомдон башталып 5000 сомго чейин. Диагностика учурунда компьютерный томографиядан өткөрүш көп керек болот. Ошондой учурда бизде келген оорулууларга башка жерлерге жөнөтүш ыңгайсыз болбосун деген максатта клиниканы ачканда эле томографиясы менен жана арзан элге ачканда эле жеңил арзан кылып ачканга аракет кылганбыз. Өзгөчөлүктөрү баасы, орточо баасы, негизги баасы 2700 сом. Ош шаарындагы Кыргыз-Түрк эл аралык клиникасынын дагы баасы кымбат экендиги айтылып келген. Аталган жеке менчик клиника менен байланышканыбызда алар дагы мамлекеттин саясатын колдоо максатында 20%дык төмөндөтүүлөрдү жасашканын билдиришти. Компьютерный томографиялар бизде 2700, головной мозг болчу, азыр 2600 сом болду. Суставтар 2900 сомдон эле азыр 2600 сом болду. Грудная клетка, брюшная полость, малый таз 3100 сом эле азыр 2600 сомдон болду. Белгилей кетсек, өткөн жылы ар облустун борборлоруна компьютердик томография орнотулган. Мындан улам Оштодагы мамлекеттик томография шаардык ооруканада жайгашкан. Бардык аппараттар акыркы үлгүдөгү аппараттар. Эгодоскопия, УЗИ, жүрөктү УЗИ кылуу бардык аппараттар. Доплероскопия деген, доплерография дегенибиз бар, ал башка жакта жок. Мындан сырткары менчик лабораториялардагы баалар боюнча дагы маселе көтөрүлгөн. Андан соң айрым лабораториялар изилдөөлөрдүн баасын 30%га чейин төмөндөткөнүн билдиришкен. Ал эми Банецкий лабораториясы мамлекеттик медициналык мекемелерде дарыгерлердин жолдомосу менен барган бейтаптарга 50%га чейин жеңилдик берерин убадалаган. Роза Акматжан кызы, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ.